Алато 24 каналында Санар Валипе долбоору. Аны мен Амантур Шерғазиев алып барам. Саламатсыздарбы? Берүү аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылын утурлай, аны менен бирге 2019-2023 жылдарга карата кабыл алынган Санарип Кыргызстан санарип трансформация концепциясын ишке ашыруунун алкагында обого чыгып жатат. Бул жолку чыгарылышта салык кызматында жүргүзүлгөн санариптешүү, электрондук тейлөө тууралуу сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студияга салык кызматынын өкүлдөрүнүн тагыраагы, салык кызматынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков мырзаны чакырганбыз. Эркин мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мына 2019 жыл, 2023 жылда дагы өлкөнү санариптештирүү багыты мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу бир аткарыла турган саясат катары аныкталды. Ушул санариптешүүнү ишке ашырууда салык кызматы кандай электрондук тейлөөнү ишке ашырды? Анын ичинде биздин жарандарыбызга, салык төлөөчүлөргө, анын ичинде ишкерлерге кандай жеңилдиктер түзүлдү? Ушул тууралуу айтсаңыз. Рахмат. Туура айтасыз. Негизги акыркы жылдары ушул салык жол жоболорун фискалдаштыруу, санариптештирүү алкагында ири долбоорлор салык кызматында ишке ашып жатат. Негизгиси алып кетейин. Бул негизгиси салык процедураларын электрондоштуруу. Бул салык төлөөчүлөргө ошол салыктарын төлөө, ошондой эле отчетторун берүү боюнча андай ыңгайлуу шарттарды түзүү. Анткени мурунку жылдарда алсак, алар салык органдарына келип, тийиштүү кызматтарын алып, өздөрүнүн убактыларын үнөмдөчү, мындай айтканда көбүрөөк кетчү убактылары, ошондой эле каражаттары да кетчү. Азыркы убакта биз тийиштүү кызматтарды көрсөтүү менен аларга ыңгайлуу шарттарды мындай айтканда ошолорго берүү менен ошол эле үйдө отуруп, кеңсесинде отуруп, салыктык кызматтарды алуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп жатабыз. Мисалы үчүн, акыркы убакта, ошол азыркы убакта 150 миңден ашык салык төлөөчү өз салыгын онлайн түрүндө төлөп, ошондой эле отчетторду электрондук түрүндө берип жатат. Бул алып кетейин, мурунку жылдарда болсо, бул цифра 2-3 эсе азыраак болчу. Азыркы убакта да биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен салык төлөөчүлөрдү ошол электрондук форматка өтүү боюнча чакыруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Ойлойбуз, акырындап көп салык төлөөчүлөр ошо электрондук форматка өтүп, тийиштүү кызматтарды ала башташат. Мына ушул жеке тараптар, ишкерлик кылган жеке тараптарга мурда жанагы ыктыярдуу патент берилчү эле, ал кагаз түрүндө берилип келсе, ушу салык кызматы аны электрондук түргө өткөрдү эле. Ушу электрондук патент тууралуу айтсаңыз, бүгүнкү күндө канча ишкер ушу электрондук патент алып иштеп жатат? Электрондук патент кызматын биз 2018 жылдын 1 октябрынан тартып Кыргызстан боюнча ушул кызматты киргизгенбиз. Эң негизгиси бул ошол эле патентти салык кызматына барбай туруп, өзүнүн иштеп жаткан жеринен эле онлайн түрүндө алуу мүмкүнчүлүгү түзүү. Азыркы убакта ошол кызмат менен 60 миңден ашык салык төлөөчү колдонуп жатат. Эң негизги биякта артыкчылыгы ошол кагаз түрүндөгү барып банкка төлөбөй, өзүнүн убактысын үнөмдөп алууга азыр мүмкүнчүлүк алды. Мындай айтканда, ошол эле мамлекеттик салык кызматынын сайты аркылуу электрондук патентти тариздеп, тийиштүү формаларын автомат түрүндө ошол толтуруп, ошол жер эле онлайн түрүндө төлөппү, же башка мисалы үчүн өзүнүн жаранган мүмкүнчүлүк болгон жерлерге барып төлөп туруп, автомат түрүндө электрондук патент чыгат. Бул азыркы убакта кагаз түрүндө да колдонсо болот, өздөрүнгө жаккан ошол электрондук патент менен да колдонуп, азыр ошол жеке ишкерлер тийиштүү кызмат менен колдонуп жатышат. Салык кызматында ушу фискалдаштыруу саясаты кандай тартипте ишке ашып жатат бүгүнкү күндө? Биз быйыл ушул салыктык жол жоболорду фискалдаштыруунун алкагында ири долбоорлорду киргизип жатабыз. Айта кетсек, 1 апрелден тартып кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар электрондук эсеп фактураны колдонуу боюнча милдеттүү ошол форматка өтүп жатышат. Азыркы убакта бул жаатында пилоттук долбоор болуп жатат. Бул пилоттук долбоордо ошол 800дөн ашык компания катышып, жана электрондук эсеп фактуранын маалыматтык системасын, бул электрондук форматындагы ошолорду
пилоттук долбоор болуп атканда аларга иштетип көрүп аны фактически болуп атканда кандай иштейт бекен, кандай мүмкүнчүлүктөр болуп калса аларды дагы иштетип чыгууга ошондой катышып ушул салык төлөөчүлөр 1-апрелден тартып толук кандуу форматка өтөбүз. Ошондой эле 1-июлдан тартып май куюучу станциялардагы автоматташтырылган системага өтүшөт. Бул айтканда бул жерде эң негизгиси контролдук касса машина менен, контролдук жанакы ККМ онлайн менен тийиштүү жанакы жарандарга кызмат көрсөтүп жатканда, бул жанакы мунай заттарды сатууда же бензиндерди берүүдө ошол чек чыкмайынча автоматтык түрүндө жарандарга мындай айтканда жанакы ошол май куюучу станцияларда тийиштүү бензин берилбейт. Мындай айтканда контролдук чек чыкмайынча жана тийиштүү маалыматтар салык базасына кетмейинче жарандарга кызмат көрсөтүлбөйт. Мындай айтканда бул жерде эң негизгиси ушул жана контрафакттык жүрүп жаткан, ошол акыркы убакта орун алган мунай заттарды жок кылуу боюнча, анткени өзүңүздөр деле билесиз, тийиштүү мамлекеттик органдар ошол эле массалык маалымат каражаттарда эле айтып жүрөт, мындай май куюучу станцияларда эмес, мындай жерлерде дагы башаламандык бензиндерди сатуу орун алган болчу, ошолорду жокко кылуу боюнча, мындай айтканда тийиштүү контролдорду күчөтүү боюнча ошол система киргизип жатат. Бул 1-июлдан тартып күчүнө кирет. Азыркы убакта 345 ошол авто куюучу май станциялары бул системага кошулду. Азыркы убакта 900дөн ашык бардыгы бар. Кыргызстан боюнча бул 3/1 бөлүгү уже кошулду. Ойлойбуз 1-июлдан тартып бардыгы өтөт. Ошондой эле быйыл виртуалдык кассалык машиналарды ишке киргизүү боюнча дагы пилоттук долбоорду киргизип, азыркы убакта толук кандуу иштерди жүргүзүп жатабыз. Бул виртуалдык деген эмне? ККМ мурун ККМ онлайн жанакы чектер чыгып атканда жарандар, ошондой эле ишкерлер атайын кассалык аппараттар сатып алып, тийиштүү акча каражатына аны ошо каражаттарын кетирбеш үчүн биз виртуалдык ККМ онлайн деп атайын тийиштүү долбоорду иштеп чыктык. Бул жаранга мындай айтканда ал атайын программа жүктөп алат өзүнүн, мисалы үчүн компьютерине болобу, өзүнүн мобилдик телефонуна болобу, ошол жерден эле атайын принтер сатып алат, ал кичинекей эле акчада турат. Ошол жерден эле компьютерден же өзүнүн телефонунан жарандарга чек чыгара баштайт. Мындай айтканда ар кайсы акча үнөмдөбөй, ошол акчасын кетирбей туруп эле тийиштүү жарандарга кызматты көрсөтө башташат. Чоң рахмат Эркин мырза, биздин студияга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Санариптешүүнү ишке ашыруунун негизги максаттарынын бири ишкер чөйрөгө жеңилдик түзүү, санарип экономиканы түптөө жана фискалдаштыруу. Бизнес чөйрөгө жеңилдик катары биздин ишкерлер бүгүн салыктын айрым түрлөрүн электрондук тиркемелер, банк терминалдар аркылуу төлөй алышат. Азыр болсо электрондук салык төлөөнүн жол жоболору тууралуу маалымат бермекчибиз. Студияда мейманда салык кызматынын бөлүм башчысы Улан Мусаев мырза. Улан мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мына санариптешүү канчалык тереңдеп жашообузга кирген сайын биз айрым иш аракеттерибизди электрондук түрдө, интернет аркылуу, мобилдик тиркемелер аркылуу, кол телефонубуз аркылуу аткаруудабыз. Анын ичинде ушул кол телефон аркылуу, интернет аркылуу салык төлөө мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бүгүнкү күндө биздин жарандар кандай тиркемелер аркылуу, кандай жол жоболор аркылуу салыкты төлөй алышат электрондук түрдө, ушул тууралуу айтсаңыз. Саламатсызбы? Бүгүнкү күндө салык кызмат тарабынан бир топ жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү салык төлөөчүлөргө. Бул негизинен бул жарандарга, анан чакан бизнеске патенттерди төлөөгө, анан жер салыгын төлөөгө, мүлк салыктарын төлөөгө атайын мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, платежный терминалдар аркылуу, мобильный банкинг, интернет банкинг жана ушул сыяктуу башкалар аркылуу төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Башында проекттердин баары жүрүп атканда салыктардын саны аябай аз болчу, 200дөй. Бүгүнкү күнү 350 000 салык 19-жылы төлөмдөр түштү. Бардыгы 300
50 миллион сомго. Биз салык кызмат тарабынан 19 коммерциялык банктар менен келишимдер түзүлдү. Ошолордун негизинде азыркы учурда болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баары менен жаңы инновациялык ошол мүмкүнчүлүктөрдү бердик да. Маселен, мобилдик капчыктар аркылуу дагы салык төлөө мүмкүнчүлүктөрү барбы биздин жарандарчы? Эгер бар болсо, кайсыл капчыктар аркылуу? Мобилдик банкинг аркылуу бизде АКБ Кыргызстанда ушундай мүмкүнчүлүк бар да, түзүлгөн. Ошол келишимдин негизинде эле биз ушундай мүмкүнчүлүк түздүк. Электрондук түрдө салык төлөөнүн каражаттарды ушу электрондук түрдө алмашуунун коопсуздук маселеси бүгүнкү күндө кандай баскычта? Биздин жарандарыбыз кооптонбой эле электрондук түрдө салыктарды төлөп, акча жүгүртүүнү ишке ашыра берсе болобу? Азыркы бүгүн элибиз ишеними бар. Электрондук түрдө атайын мыйзамдардын негизинде банктардын өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык жана салыктык жол жоболорду фискалдаштыруунун алкагында Кыргызстандын бардык май коюучу станцияларына мунайзаттарды берүүнү эсепке алуунун автоматташтырылган системасы киргизилет. Бардык май куюучу станцияларга эсепке алуунун автоматташтырылган системасын орнотуу республиканын аймагында мунай жана мунайзаттарды алууда, өндүрүүдө, ташып келүүдө, сатууда мунайзаттардын жүгүртүлүшүн контролдоого мүмкүндүк берет. Бензинди жана дизелди дүңүнөн сатуу мунайзаттарды сактоонун адистештирилген базасынан гана жүргүзүлөт. Бензовозду мунай базадан кетирерде салык кызматынын сайтынан салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз толтурулат. Анда мунайзаттар, жөнөтүүчү, алуучу жана май куюучу станцияга чейин алып келген транспорт каражаттары жөнүндө маалыматтар камтылат. Чекене сатууга мунайзаттарды берүүнүн автоматташтырылган электрондук системасы менен жабдылган жана контролдук кассалык машиналары бар май куюучу станцияларда гана сатууга уруксат берилет. Кардар кассага төлөө менен контролдук кассалык машинадан QR коду бар кассалык чекти алгандан кийин гана күйүүчү майын куюуга мүмкүндүк болот. Бардык маалыматтар реалдуу убакыт режиминде салык кызматынын серверине келип түшөт. Бардык процесс автоматтык түрдө текшерилет. Мыйзамдар бузулган учурда система тиешелүү маалыматтарды берет. Бардык мунайзаттарды сатууда ишкерлер республиканын бюджетине зарыл болгон салык төлөмдөрүн төлөшөт. Жаңы система күйүүчү май контрабандасын жок кылууга жана бюджетке түшүүлөрдү көбөйтүүгө жардам берет. Салык жол жоболорун фискалдаштыруунун алкагында кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар 2020 жылдын 1 апрелинен тартып электрондук эсеп фактураларды милдеттүү түрдө колдонууга өтүшөт. Электрондук эсеп фактура менен иштөө үчүн маалыматтык системага катталуу керек жана квалификациялык электрондук кол тамгасы болушу шарт. Бул эмнени берет? Салык кызматынын атайын порталынан эсеп фактураны тариздеп, ошол замат сатып алуучуга берүүгө болот. Ошондой эле канцелярдык товарлар, почта жана курьердик кызматка кетүүчү чыгымдар кыскарат. Мындан ары салык кызматынан эсеп фактуранын серияларын жана номерлерин алуу үчүн убакыт коротуунун кереги жок. Портал эсеп фактуралардын номерлерин күнү-түнү дем алышсыз автоматтык түрдө генерациялайт. Эгерде сатып алуучуңуз бул системаны колдонбосо, анда сиз электрондук эсеп фактураны басып чыгарып кагаз жүзүндө тапшыра аласыз. Ыктыярдуу жемилдеттүү патенттин негизинде иштеген ишкерлер салык органына барбастан патентти онлайн түрүндө сатып алыңыздар. Патентти салык органынын сервистик порталы аркылуу тариздөөгө болот. Электрондук патент ыңгайлуу, тез жана ишенимдүү. Кызмат көрсөтүү республика боюнча жеткиликтүү. Кеңири маалыматты салык кызматынын сайтынан же 1240 номеринен алууга болот. Абдан ыңгайлуу. Анткени мурункуда биз азыр келбей калдык. Очередте турбай калдык. Мен организациялардын отчетторунда эле ушул логин пароль менен отчетторду берип атам. Бир гана сураныч, соцфонддон деле отчетто ошондой кылып коюшса аябай жакшы болмок. Бул жерде көрүп атасызбы, адамдар көп. Келип бул жерге турбайт деп ойлойм. Бул жактан жобосун түшүндүрүп берди. Эгерде кийинкисинде ошол жобо менен эле мен деле электрон алайын деп ойлоп атам. Ал эми алдыда адаттагыдай эле санариптешүүнүн заманбап тенденциянын алкагында сөз корубузга кошулган терминдерди чечмелейбиз. Электрондук өз ара аракеттенүү бул мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жана жарандар ортосундагы электрондук маалымат жана документ алмашуу. Электрондук документ бул электрондук форматта сакталган компьютер же башка гаджеттерде ачып көрүүгө мүмкүн болгон иш кагазы.
Электрондук капчык акылдуу телефон аркылуу электрондук түрдө төлөмдөрдү аткаруу, кабыл алуу жана акча которуунун заманбап каражаты. Мындай капчыктарды бүгүн смартфону бар ар бир жаран колдонсо болот. Санарип алипе долбоору бул жолку чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайт. Биз бул ирет салык тармагындагы санарип саясат тууралуу сөз кылып, биздин жарандарга түзүлгөн жеңилдиктери жакындан тааныштырууга аракет кылдык. Санарип алипе долбоору жарандардын санарип көндүмдөрүн жакшыртууну уланта бермекчи. Студияда мен Амантур Шерғазиев иштедим. Кийинки чыгарылышта электрондук төлөмдөр жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен болуңуздар.